Бала арысы жөлөк пулун алуу үчүн 1-июлдан тартып документтерди кабыл алуу башталат. Жөлөк пул алууга арыз берүү үчүн жарандар өздөрүнүн жашаган аймагындагы социалдык коргоо бөлүмдөрүнө кайрылуулары керек. Ага ата-энесинин паспортторун жана 3 жашка чейинки баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн алып баруу жетиштүү. 1-июлдан баштап документ кабыл ала баштайбыз. Августтан чектелет. Бул жерге кайсы документтер керек болот? Биздин ошо жашаган айыл аймактарга эмес, райондук башкармалыкка кайрылат. Паспорту, анан балдардын көйлөктөрү. Сөзсүз ата-энеси бирөөсү кайрылса боло берет. Ата-энесинин паспорттары, көйлөктөрү. Бирок о мезеттерде жашагандыгы боюнча баягы санарип аймактарда сөзсүз болуш керек. Бул жерде кирешелери каралбайт. Сузак району боюнча бала арысы жөлөк пулу болжол менен 30 000 жакын балага берилет. Жарандар документтерин тапшыргандан кийин жөлөк пулду төлөө 1-августтан тартып башталат. Ар бир балага ай сайын 1200 сом өлчөмүндө төлөнөт. Белгилей кетсек, эгерде баланын ата-энеси чет өлкөдө эмгек мигрант болуп жүрсө, анда бул жөлөк пул дайындалбайт. Бул 3 жашка чейинки пособие буга чейин алган эмеспиз. Эми мына июлдан тартып полный документтер каралып, августтан баштап алына турган болду. Эми бизге жакшы жагы эле бар. Тыйла балдарыбызга кандай десем эми жакшы мүмкүнчүлүк болуп атат. Буга чейин мындай закон чыга эле го. Эми буйрукса алабыз. Жок дегенде биз садигибиздин акчасын төлөм аткарылып калат да. Ошого болсо да жардам. Берилип атканы эң жакшы. Мурда көп үй бүлөлөр ала алган эмес. Азыр бардыгына берип атат. Президентке рахмат. Тургундардын пикиринде үй бүлөнүн кирешесине карабастан 3 жашка чейинки ар бир балага жөлөк пул берилиши туура чечим болуп саналат. Анткени бул жаш үй бүлөлөр үчүн мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн олуттуу колдоо болуп эсептелет. Ушуга байланыштуу жергиликтүү тургундар мындай демилге үчүн өлкө башчысына ыраазычылыктарын билдиришүүдө. Азыркы учурда биздин министрлик тарабынан атайын бул бала ырысынын жарандарга оңой шарт түзүү максатында түндүк тиркемеси аркылуу сунуштап атабыз. Көбүнчө эле себеби бул жерде бардык жарандарды убара кылып айылдан келип отурбай, түндүк тиркемесине кирип эле ошол жерде өзүнүн атасынын паспортун тиркеп, баланын метрикасын тиркеп эле, анан ошо банктан шот ачылган болсо ошо менен тиркеп туруп, түндүк тиркемеси аркылуу тапшырса болот. Банктерден азыркы учурда шот ачылат. Ошол эгер мурда кийин андан сырткары кирешеси боюнча пособие алып жүргөн жарандар болгон болсо, ошол эле шотуна түшө берет. Жок, үй бүлө жакшы жашоодо жашап аткан болсо, 3 жашка чейинки баласы болсо анда шот ачып, ошол атайын шотко түшүп алып турат. Bir балага 1200 сом. Баланын ата-энеси экөө тең миграцияда жүрүп, бала менен чогуу жашабай, бала бир туугандардын колунда же башка бирөөнүн колунда болсо, ошол учурда берилбейт деп турат азыркы учурда. Бирок баягы соттун чечими менен асуроого берилген балдар болгон болсо, аларга да бериле берет. Кыргызстанда бала ырысы жөлөк пулу 470 000ден ашуун балага берилет. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров 3 жашка чейинки бардык балдарга ай сайын жөлөк пул төлөө тууралуу мыйзамга кол койгон. Бул жардам 2023 жылдын 31-июлунан кийин төрөлгөн балдарга каралган. Арызды жашаган жери боюнча социалдык коргоо бөлүмдөрүнө тапшырууга же түндүк тиркемеси аркылуу онлайн берүүгө болот. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.